Баткен облысында Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого добуш берүү өз нугунда жүрүп жатат. Саат 12:00-га карата шайлоого катышкан жарандардын саны Бирдиктүү шайлоо округу боюнча 31.251 шайлоочу катышып, 10,2% түздү. Ал эми бир мандаттуу шайлоо округу боюнча 30.855 шайлоочу добуш берип, 10,1% түздү. Учурда алынган сааттарга эч кандай мыйзам бузуулар катталган жок. Шайлоо өнөктүгү белгиленген талаптагыдай санитардык эрежелерди сактоо менен улантылууда. Шайлоого энди мен жакшы үмүттө келдим. Ушу Кыргызстандын келечеги үчүн өзүбүздүн жалпы жарандык милдетибизди аткарып келдик дейм да. Кандидаттардын ичинен ушу элге кызмат кылган жакшы инсандарды тандап алсак, бул биздердин келечеги жана биздин балдарыбыздын келечеги, жалпы Кыргызстандын келечеги деп ойлойм да. Ошон үчүн бул шайлоого биздин көз карашыбыз өтө жакшы. Мурдагыдай добуш сатып алуулар жок болуп, мындай ар бир адам өзүнүн каалаган талапкерин шайлаганга укугу толук түзүлдү деп ойлойм. Келечекке кайдыгер карабастан бардыгыңыздар шайлоого келип катышып кетиңиздерди суранат элем. Себеби бул шайлоого өзүбүзгө татыктуу мындай мамлекет үчүн пайдасы тие турган инсан келсе, биздин өзүбүздүн балдарыбыз үчүн, өзүбүздүн келечегибиз үчүн эле жакшы болот деп ойлойм. Шайлоо өтө таза өтүп жатат деп ойлойм. Анан шайлоого бул катышуу баарыбыздын эле патриоттук, аң сезимдүү, мындайча айтканда өзүбүздүн Кыргызстанда жашаганыбыздан кийин биз шайлашыбыз керек. Өзүгө жаккан, иш билги, элдин, журттун көңүлүн көтөрө турган, элге, журтка кызмат кыла турган акыйкат өзүбүздүн жигит кыздардан шайладык деп ойлойм. Бүгүнкү шайлоо ар бир Кыргызстандын атуулдары үчүн маанилүү деп ойлоймун. Анткени биздин келечегибиз үчүн мамлекеттин түптөлүшүндөгү эң мыкты мына ушул элдин кызыкчылыгын ойлогон, өзүнүн кызыкчылыгын ойлобогон депутаттар келсе, биздин балдарыбыз, неберелерибиз, андан кийинки муундарыбыз мыкты жашайт деп ойлоймун.